Көңіл бұрсаңыз, ла илаха иллаллах, ерінге-ерің тибеген, чын жүректен шыққан келіме бұл. Ла илаха иллаллах келімесі бейіштің ашқычы болады. Базардағы қызы паника қылып, жаңа сондан пайда көрген. Мысалы, біз бамылы, сразу 200-300 үстіне қосылып сатылып қалса, осыл адалбы, арамбы? Адамдарды қорқытып, үркітіп, анан ошоның үчүн кошуп саткан адамдар көп келип калса, кошуп саткан, албетте бул кыйлган кыймыл аракет арам. Эми саткан акчаңыз аны өзү ыраазы болуп алды, аны арам деп айтпайбыз. Бирок кылып аткан жоругу арам дейбиз. Анткени адамдарды корккондугунан пайдаланып, ошол адамдардын көз жашынан пайдаланып, адамдардын чочуганынан пайдаланып, адамдардын чөнтөгүндө акча тыйынды алып калганга аракет кылган жорук бул туура эмес маселе. Ошентип балдарын баккандагы туура эмес. Эгер кимдеги ошентсе анда ошону садака кылган жакшы болот. Садака кылган жакшы болот. Жөн эле турганды кымбаттатып берди. Унда эмне үчүн? Эмне бул жакшылык болсо анда жакшы эмес, урматтуу бир тууганым. Бир маселе боюнча чалып жатканбыз. Биз өзүбүз магазинде иштейбиз. Андан кийин могу азыр кырдаалга байланыштуу ундар, майлардын баалары көтөрүлүп аткан атыптыр. Анан биздин хозяинибиз айтат да, бизде болгон буга чейин алган ундардын, майлардын бааларын көтөргүлө срочно дейт да. Биз негизи арзан эле баа менен алганбыз, ошону бир процент коюп сатабыз. Анан биз көтөрө элекпиз, мен көтөргүм келбей турат да. Анан ошонун шарият боюнча эмеси кандай болот? Бул шартка шарттан пайдалануу болуп калбайбы? Пайдалануу болуп калат. Бул жакшы эмес. Берекени учурат. Ошондуктан көтөрүштүн кереги жок. Ал эмес кайда жарыя кылгыла? Биз ушундай ундар өз басында деп жарыя кылсаңар, көбүрөөк алып кетип товарыңар бар өтүп кетет. Азыр адамдардын жүрөгүнө келген коркунучтан улам пайдаланып баасын көтөрүп аткандагысы шариатка туура келбеген көрүнүш. Айткыла, эгерде хозяин өзү ыктыяр, силердин анын азайтып көбөйтүп койгонго силердин укугуңар жок да, ал хозяиндин өзүнүн укугу да, ал өзү күнөөкөр болот. Ошондуктан түшүндүрүп айтыш керек, ушунча береке качып кетет деп айтты деп, эгер мусулман киши болсо, анан ошого макул болсо жакшыраак болот. Ушул учурда мамлекеттин мойнундагы, ушул учурдагы жоопкерчиликтүү адамдардын мойнундагы иш, урматтуу бир туугандар, атайын ошол жанагыдай азык түлүктүн баасын контролдоо милдеттүү болот. Албетте шариятыбыз боюнча бирөөнүн буюмуна бирөө албетте мамлекетте кийлигишпейт, бирок ачарчылык болуу сыяктуу болуп, же адамдар коркунучка түшүп калып, адамдардын ичинде дүрбөлөң болуп калып, базарга жалпы массалык түрдө каттап баштаган учурда, ошондо адамдар мындай бир адам деген кээде ойлонбой калат дагы, мындай бир жалпагы менен кете берет да. Ошентип отуруп булардын башка нерсеге, балдардын билим берүүсүнө, кийимине же башка бир нерсеге, же дарыланууга сактаган тыйындарын азыкка кетирип коюп, ошону менен булар деген мындай зыянга учурап калышы мүмкүн. Ушул учурда мамлекет киришип, ошол базардагы нарктарды кымбаттатпаганга милдеттүү кылышы, мамлекет күчүн толук көрсөтүшү милдеттүү болуп эсептелет. Эгерде сиз ошол маркеттердеги базарды гана наркты таксаттап кое турган болсок, адамдар базардан эмес маркеттерден алат дагы, базар автоматтык түрдө өздөрү анын баасын түшүрмөк да. Демек, ошол нерсеге урматтуу бир туугандар маани бериш керек. Экинчиден, урматтуу бир туугандар, ырыскыны берүүчү Кудай Таалам. Ошондуктан келгиле биз ар кандай провокация, ар кандай бир дүрбөлөңгө алдырып, адамдардын мындай бир айткан сөзүнө ишенип, интернеттен келген, WhatsApp'тан келген туура эмес маалыматтарга ишенип алып эле жанагыда азык түлүк топтой берген бул туура эмес. Бул ырыскы Кудайдан келе турган маселе. Иншалла Кудай Таалам бардыгыбызга, урматтуу бир туугандар, өзүнүн жакшылыгын берсин деп тилек кылабыз. Урматтуу бир туугандар, Кудай Таалам эгерде бизге жакшылык каалаган болсо, анда ааламдын бардыгы чогулуп, бизге жамандык тийгизе албайт. Эгерде Кудайдын өзү жакшылык каалабаган болсо, анда канчалык айламал тутпайлык, Кудайым бизге жакшылыкты бербейт, адам жакшылык бере албайт деген сөз. Демек, Кудайдан башка аргабыз жок, Кудай деп сурашыбыз керек. Мына ошондой эле ушул учурларда илдетке жукпа, илдетке чалыкпай калуунун аракеттеринин негизгилеринин бир, урматтуу бир туугандар, бул Кудай Таалама дуада, мунажатта болуп туруу деген сөз. Мына айтып атабыз, маска кийсе болот десе, бирөө маска сактабайт деп, бирөө айтат, кайра маска кийген көбүрөөк ооруга чалыктырып койгонго себеп болуп калышы мүмкүн деп отурган учурларда, анткени айталат го, канча доктор ошончо пикир бар деп. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, келгиле Кудайдан калбастан дайыма даарат алып, мурдубузду, оозубузду, колубузду дайыма таза жууп тура турган болсок, Кудай Таалам бардыгыбызга иншалла жакшылык берет. Коронавирус же болбосо тажы илдет деген илдеттин жайылганынан дагы өзгөчө жайылып турган, өзгөчө оор жалып турган бүгүнкү ач көздүк деген илдет же болбосо
ошол учурдан пайдаланып адамдар товарлардын, өзү сатып аткан буюмдардын, азык-түлүктүн баасын 2 эсеге чейин кымбаттап жаткандыгы жөнүндөгү кымбаттатуу илеңи, илдети жөнүндө сөз болмокчу. Чындыгында урматтуу бир туугандар, адамдардын башына келген кыйынчылыктан, адамдардын көз жашынан, же адамдарды коркутуп, үркүтүп, туура эмес маалымат таратып, ошонун себебинен ачкачылык болуп кетет экен деп, адамдардын баарын базарга чыгарып, жана ошондон пайдаланып, адамдарды мындай бир кымбат татып буюмдарды, жасалма кымбаттатып сатуу мына ушул шариятыбызга туура келбеген. Албетте мен көпкө чейин ойлондум, бул кайсыл мындай бир темага кошулат. Албетте булар ошол көпкө чейин сактап бүгүн сатабыз деген жери жок. Ихтикар дегидей, бирок башка бир нерсе, бул ошол бир туугандык, мусулманчылык мамилеге төп келишпеген. Же тагыраак айтканда, момундарга, мусулмандарга ыза берүү деген темага кошулса керек деген ойдо келдим. Мына азыр күн ысып баратат, эртең бүрсү күндөн кайрадан күн 25 градустан жогору ысып кете турган болсо, анда ошол оору менен бардык аалам иншалла кош айтыша турган болот.